Чоң рахмат төраға. Урматтуу Бакыт Эргешевич. Өткөндө мен сизге Кызылка шаары боюнча, газификация боюнча кайрылдым эле, ал жумуш ишке ашкан жок да, көзөмөлдөп койсоңуз. Андан тышкары Кызылка шаарына Бакыт Эргешевич жаңы ТЭЦ куруш керек да, келечекте. Или азыркы иштеп аткан ТЭЦке дополнительный котел алыш керек. Себеби элдерге баягы этаж үйлөргө бир суулар жетпей бир ТЭЦке нагрузка болуп атат да. Ким жооп берет ушуга? Жооп берип койсоңуздар. Азыр тиги ТЭЦ боюнча министр энергетика жооп берет. Кулатов атындагы көчө боюнча газ промго тапшырма берилген. Бирок ал жерде тех условия, канча метр труба кетет, кантигиндей баары эсептейт экен да. Ал Кулатов атындагы көчөнү билебиз, 4-5 үй бар экен, этажный. А ТЭЦ боюнча айтып койсоңуз? ТЭЦ боюнча эмдиги жылга 7-8 котел киргизип атабыз. Анын ичинде сиз айтып аткан ТЭЦ да бар да. Кошумча, Кызылка шаарына кошумча туура айтып атасыз. Аякта жылуулук жетпей атат да азыр. ТЭЦ эмен котелдун мощносту жетпей атат. Аяка кирип атабыз. Кудай буйрса, эмдиги жылга планда бар бизде. Минселхозго да урматтуу министр, жанакы дыйкан чарбаларга эмнеге статус бербей жатасыздар, питомник статусуну? Ал боюнча комиссия дайындалды. Бүгүн эле кеңешме өткөздүк. 15 питомникке документтер даярдалды, жакында статус беребиз. 5-6 дыйкан чарба 15. айрылып туруп 15 эртерээк бүтүрүп берсеңиздер. Андан тышкары мына бизде Кадамжай районунда трансформация маселеси ошо бойдон турат да. Ар бир айыл өкмөт. Так айтсаңыз кайсыл экен? Бирлик айыл өкмөтү, Марказ айыл өкмөтү, Ак Турпак айыл өкмөтү, анан жаңы Полоткан айыл өкмөтү. Ошолорду эртерээк чечип берсеңиз, элдер аябай күтүп атат. Азыр жооп берем сизге бираздан кийин. Жооп бересизби? Азыр бираздан кийин жооп берем, тактап туруп сизге. Андан тышкары жана бизде Кадамжай районунда Нургазиев каналынын калган турбалары качан жеткирип, качан бүтөт? 23-тө бүтүрөбүз. Быйыл 23 бүтөт, Кудай буйрса. Жакшы, андан тышкары жер амнистиясы боюнча Кадамжай районунда бир да документ бүтө элек да. Себеби Минкультура менен Мингеологиядан барып заключение бериш керек экен. Азыркы күнгөчө бар эле экен да. Аны эми регламент боюнча Минкультура менен Мингеология бере турган болсо, берсе, анан биз уже даярдап беребиз. Бизде материалдардын баарын даярдап атабыз. Анын үстүнө бул жерде милдет акимдерге жүктөлгөн, райондук комиссияга. Биз каттап эле беребиз. Минкультура барып заключение бериш керек экен, Мингеология менен. Минкультура ошондо полномочия барбы? Ооба, бар бизде. Ар бир жерди карап, заключение беребиз биз. Кадамжай районуна жөнөтүп койсоңуздар, Бакыт Эргешевич, анан Кадамжай районунда бир 6 айыл чек ара статусуна кирбей калыптыр да. Мен өткөндө да айттым эле, ошол мен сизге Аны айттык го, тиги февраль айында. Жооп берсеңиз. Ал боюнча же январь же февраль айында да бир тактап карайбыз да. Себеби Баткен областында биз бардыгын киргизгенбиз. Просто келбей калган болуш керек ал биринчи комиссияда. Кийинкисин январь февральда карайбыз аны. Хорошо, макул, ошону көзөмөлдөп койсоңуздар. Анан Минтранс барбы? Угатам. Мен сиздерге кат жолдодум да, түшө элек болсо керек. Айдеркен шаарынын жолдорун асфальттоо боюнчачы. Ошо союз бузулгандан бери Айдеркен шаарындагы жолдор аябай жараксыз болуп калды да. Айдеркен шаарында 6 ай, 7 ай кыш болот да. Жолдор аябай начар сапатычы. Ошону сиз эмки жылга киргизип бере аласызбы титулун тизмеге? Катты качан жолдодуңуз? Сиздерге барса керек, мен жибергем да, мага жооп келди эле. Мен карап көрөйүнсүзгө жообун жаап. Ошону көзөмөлдөп койсоңуз. Рахмат, мен суроом бүттү. Ишиңиздерге ийгилик.